Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Чакырганыңызга. Рахмат. Карамат айым, күндүн темасы, учурдун талабы ошо Баткен областындагы чек ара маселеси коомчулук арасында кечээден бери дагы кайрадан талкууга түштү. Сиз ушул учурда Баткен облусунун губернаторунун орун басары кызматын аркалагансыз. Деги эле ошол чек ара маселеси кандай болуп атат? Бул маселеге чек коюлабы? Депутат катары айтсаңыз. Эми биздин Баткен областы баарыңарга белгилүү болгондой эки мамлекет менен чектешет, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрү менен чектешет. Эми бул мурда СССР менен чогуу бир республикада жүргөн мезгилде бул чек ара жөнүндө көйгөйдү биздин айрыкча биздин Кыргызстандын бийлиги дагы Кыргызстан жарандары дагы ойлогон эмес. Ошондуктан биз ошол чогуу бир союзда турган мезгилде эле бизде ошондой чогуу жашагандыктан ошо аралаш жашап калган мезгилдер көп болгон да. Ошондуктан бизде чек араны чечүүдө бир аз кыйынчылыктар туулуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин Өзбекстан менен дайыма айтылып келет, 85% чечилип, 15% калган деп. Ал эми Тажикстан менен 65% чечилип, калганы калган деп. Бирок акыркы мезгилде мына азыркы бийлик барып ошол маселелерди чечтик деп айтып келип атышат. Бирок чек араны маселени эми чечкен болсо абдан жакшы. Себеби дегенде буну эң өтө куш турган жерлери гана калып калган да. Ошондуктан бул жерде кылдатык мамиле жасоо керек. Ошондон ушул маселе ушу топтолуп калган. Ошондуктан мен ойлойм бул чек араны чечүү керек. Чечпесе болбойт. Себеби дегенде айрыкча Тажикстан менен биздин элибиз абдан кыйналып атышат. Айрыкча барып көргөн журналисттер болсо билишет, бизде аралаш жашаган айылдар бар. Көкташ айылы бар, Үчтөбөдө бар, аралаш жашаган. Анан кийин көпчүлүк жерлерде мындай тажиктин жараны, кыргыздын жараны аралаш. Ошолорду ажыратып бөлүү абдан кыйын да. Ошондуктан бизде жерди алмаштыруу менен гана чечилет деген айтып атат. Бирок алмаштырууда дагы бардык аябай мүйнүс плюс жактары бар да. Аны дагы кылдатык менен чечпесе абдан оор болот. Себеби дегенде Баткенде бир эле чек ара деп эле чек араны айтып берген менен бир кошуналар менен кошо сууду дагы чогуу ичебиз биз ал жерде. Себеби дегенде мамлекеттер аралык 5 канал ошол 3 өлкөнүн район шаарларын багат суу. Ошондуктан бизде ушу суу маселеси дагы турат. Экинчиден жайыт маселеси турат, жол маселеси турат. Ошондуктан жерди алмашуу болобу, кандай мезгил болсо деле ошол сууду, жолду, ошол чекти, же болбосо жайытты ортодо бардыгын эки мамлекетке да ыңгайлуу кылып анан кийин чечүү керек. Бирок мен айткым келет, дайыма айтам, биз өмүр бою кошуна болгондуктан кошуна менен эч кандай конфликтке барбашыбыз керек. Себеби дегенде мындай барган абдан туура эмес. Айрыкча биздин өсүп келаткан өспүрүм жаштардын алдында чоң мамлекет же мамлекеттин деңгээлдеги адамдардын ушундай мамилеси тез көрүш болуп калбаш керек да. Ошондуктан бул чек араны чечүүдө өтө кылдатык менен мамиле жасоо керек. Сиз буга чейин Жогорку Кеңеште маселе көтөрдүңүз да, ошол чек араны дипломатиялык жол менен чечиш керек депчи. Азыркы бийлик ошол чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чече алабы? Эми мындайт айтканда, эми бийликти биз өзүбүз шайладык. Шайлагандан кийин аны урматташыбыз керек, мамлекет башчыны. Шайлагандан кийин ал киши колубуздан келишинче бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Мүмкүн болушунча. Себеби дегенде жаңы эле бийликке келген адам сразудан иштеп кете албайт дегилечи. Себеби дегенде мамлекетти башкарып, ушунча элдин жүгүн мойнуна алуу деле абдан оор. Ошондуктан мен айткым келет, албетте ар бир мамлекеттик кызматчы өзү дипломат болуш керек. Айрыкча мындай эл аралык мамиледе, бир менен болгон мамиледе дипломатиялык мамиле болбосо, бул туура чечилбейт. Бул дипломатиялык мамиле деген сөзүм өтө кылдаттык мамиле жасоо керек. Бул жерде кичинекей сөздөн кетсең, башкадан кетсең деле массалык маалымат каражаттарды көрүп атасыңар. Ошо азыркы сүйлөп аткан сөздөрдүн баары биздин кошуна өлкөлөр, Тажикстандын же болбосо Өзбекстандын журналисттери, СМИлери да чалдырып чыгат. Ошондуктан дипломатиялык деген сөз кылдатык менен мамиле кылуу дегени жатат. Себеби дегенде бардык маселе толук кандуу чечилип бүткүчө массалык маалымат каражаттарына чыгарбай туруу дагы менин оюмча тууру деп ойлойм. Карамат Бабашевна, бул жерде сиз Жогорку Кеңештин эл аралык ишти укук коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде экенсиз. Ушул Кыргызстан эл аралык деңгээлде өзүнүн аброюн жоготтубу же таптыбы? Биз ошону кандай жол менен алып кетсек болот? Эми менимче эл аралык мамилелер
жокко салуу деген туура эмес. Биз кошуна мамлекеттер менен мамилени бардык бийликтин учурунда түзүп жүргөнбүз, азыр деле түзүп атабыз. Себеби дегенде биз кошуна мамлекеттер менен же болбосо өзүбүз өнөктөш мамлекеттер менен мамиле кылбасак болбойт. Баары бири-бирибизди колдоо жүргүзүп турушубуз керек. Маселен, Россия биздин негизги стратегиялык партнерубуз. Кытай деле айрыкча мына кошуна турган Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрү, булар менен биз Турция мамлекеттери, түрк тилдүү мамлекеттер менен биз ошо мамиле алакай жасашыбыз керек. Ошондуктан биз бул мамилени жоготуп алдык деп айта албайм, бирок жоготпошубуз керек. Мүмкүн болушунча өзүнүн деңгээлинде алып барышыбыз керек да. Ал үчүн бизде дайыма ошондой ошол деңгээлдеги адистиктер менен камсыз кылышыбыз керек да, ушундай мамилени жүргөндө. Сиз көрүп атасыз, акыркы учурларда, акыркы 10 жылдан бери, деги 30 жылдан бери биздин Кыргызстанда мындай стабилдүүлүк туруктуу эмес да. Ошол эле учурда биз акыркы эле ушул октябрь окуясынан кийин кыргыз мамлекети ушул эл аралык мамлекетте өздөрүнүн кандайдыр бир аброюн жоготуп бараткандай айтышуу да. Бул Кыргызстан ушул учурда ошол эл аралык же болбосо коңшу мамлекеттер менен кайрадан түз мамиле кылып кетиш үчүн кандай жолго барышы керек, кандай багыт алыш керек? Бунда деле бир сиздин айтканыңызда негиз бар. Себеби дегенде бизде Кыргызстанда акыркы мезгилдерде көбүрөөк революциялык төңкөрүштөр болуп атат. Себеби нараазычылыктар көп болуп атат. Себеби дегенде ушу элдердин арасында нараазычылык көп болуп атат. Же болбосо саясатчылардын ортосунда нараазычылык, айрыкча бизде шайлоодун жыйынтыгында нараазычылыктар көп болуп атат. Ошондуктан баягы бизде кыргыз деген мындай калк экенбиз да, биз эми Манас атанын урпактары экенбиз дагы артка кайтуу жок экен. Ошондуктан биз ушундай жагдай албетте эл аралык мамиледе кичине аксатат. Себеби дегенде эл аралык мамиле деген сөз ал жактан инвестиция тартууда, башка кылууда инвесторлор бизден кичине уже кооптоно баштайт. Бизге инвестиция берүүдө, башка кылууда, баягы кандай ишмердүүлүк болбосо дагы жанагындай биздеги болгон немелер ошо тоскоолдук берет да. Ошондуктан жоготуп алды деген кошулбайм, бул албетте таасирин берип атат. Ошол азыр инвестиция тууралуу айтып калдыңыз. Ошону кантип кеңейтсе болот эми? Кыргызстан ушу кандайдыр бир жолду тапса болобу ушу инвесторлорду чакырууда? Маселен, бизе инвестор чакырууда жол эле бизде стабилдүүлүк сакталып туруш керек. Негизинен стабилдүүлүк сакталгандан сырткары ошол мамлекеттер менен мамиле түзүшүбүз керек. Ошо мамиле түзө турган өзүбүздүн бир элчиликтерибиз бар. Биздин атайын тышкы иштер министрлиги деген бар, өкмөттүн ошондой бөлүмдөрү бар, жогорку кеңештин ошондой бөлүмдөрү бар. Ошолордун баары жогорку деңгээлде түзүп иштеп баштасак болот. Бирок бизде негизинен бизде шайлоонун жыйынтыгынан нараазычылыктан акциялар көбөйүп кетип атышат. Себеби бизде көрүп атасыңар, азыр да бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңеш шайлоодон кийин дагы акциялар жүрүп атат. Эми мындай нерсе бир эле Кыргызстанда эмес да, бул Украинада болуп атат, Россияда болуп атат, Казакстанда болуп атат. Бардык эле жерде бар мындай мамиле. Ошондуктан биз Кыргызстан бизде ошондой төңкөрүштөр боюнча биз аброюбузду жоготобуз дегенден мен алысмын. Ошол кечеки шайлоо, кече жакын эле шайлоо болуп өттү. Сизди канааттандырдыбы? Октябрдагы шайлоодон кандайдыр бир айырмачылык же өзгөчөлүк болдубу? Маселен, кечеки шайлоодун айырмачылыгы абдан кубандырганы жаш партиялар катышты, жаңы партиялар катышты. Анан ошол кандидаттар көбүнчө жаштар катышты. А бирок шайлоонун жүрүшү, шайлоонун жыйынтыгы мурдагы эле система менен кетти. Себеби шайлоо мезгилинде жүргөн мезгилдеги мыйзам бузуулар, каттоолор, ошо арыздаттануулар мурдагы 2004 жылдагы ошо шайлоонун жыйынтыгына нараазычылык чыккандан өзү кайра кайталанды. Себеби дегенде мен ойлойм, ушул системаны өзгөртүү керекпи деп эми. Себеби дегенде бул жаңы партия болобу, башка партия болобу, мурдагы эле өзгөрүлүп, мурдагы мыйзам бузуулар кайталды. Маселен айтайын, видеодон деле чыгып атпайбы, муну көрүп атасыңар, баягы подкуп деп атат. Мынысы административный ресурс дегенде колдонулуп атат. Мындан сырткары азыр жаңыча дагы ой пикирлер мына айтып кетиптир. Бизде массалык каражаттарынан да чыгып атат, соц салмактан да чыгып атат. Мындай шектүү участкалар деген жаңы чыкты да. Бул деген сөз, шектүү деген сөз андай болушу мүмкүн эмес деп. Себеби кээ бир участкаларда кээ бир партиялар 59, 57, 30дан аш жогору пайыз алганда шектүү деп эсептейт. Андай болушу мүмкүн эмес депчи. Ошондуктан мен айткым келет, бул жерде дагы бир экинчи жагдай мени өкүндүргөнү кандай десем экен, ошол шайлоого катышуунун өтө төмөндөгү да.
Биз мынтип шайлоо өткөрбөй койгон озоңдо себеби дегенде 32% менен Бишкек шаарында болуп атат. Эми Кыргызстан боюнча 39% деп атат. Бул деген өтө төмөн да. Бул мисалы 32% дегенде 32-нин ар жагында 68, почти 70% адам ошол шайлоочуларды мен ушу мамлекеттин тагдырына же болбосо башкага кайтыгер деп эсептей албайм. Айрыкча Бишкекте бүт илимдүү, билимдүү калк жашайт. Бул деген сөзү мен шайлоого ишенбөөчүлүк деп ойлоп атам мен. Шайлоодун жыйынтыгына ишенбөөчүлүк, же болбосо бийликке ишенбөөчүлүк. Бийлик дегенде эле биз түшүнүп атабыз, өкмөт же президент же бар. Ама ошол борбордук шайлоо комиссиясы ишенбөөчүлүк, же болбосо азыркы действующий 6-чакырылыштын депутаттардын ишмердүүлүгүнө ишенбөөчүлүк. Биз шайлаган депутат бизге кызмат кылбайт экен. Ошондон элдердин мен оюмча келбей койгону бул байкот жарыялагандай деп түшүнүп атам да. Эгерде биз ушул темп менен баштасак, эрте күзгү шайлоодо мындан да төмөн барган сайын төмөндөп баратат да. Бул деген сөз ишеним жок. Себеби өзүң жана айтып алдың, октябрдагы шайлоо менен мунун айырмасы деп. Айырмасы эле болгону жаңа партия болду, анан жаштар келди. Ал эми шайлоо системасы мурдагыдай эле кетти. Ал эми өткөндө октябрдагында уже революция болуп, нааразычылык акция болгондо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Жокко чыгарган менен ошо мыйзам бузган адамдарга реакция жүрүп, ошолорго тиешелүү чечим кабыл алынган жок да. Эгерде ошого тиешелүү чечим кабыл алынганда, ошол бүгүнкү күндө кайта кайталанбайт эле. Маселен, ошондо Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо, октябрдагы шайлоодо, ошондо жана подко деп добуш алып алып, ошол партияларды шайлоодон чыгарып, ошолорго иш козголгондо, мында ошол нерсе кайталанбайт. Азыр бүгүнкү күндө дагы мына видеодон эле чыгып атат, көрүп атпайсыңарбы? Уже көрүнүп турат бардыгы. Ошондой кылган партияларды мен оюмча чыгарыш керек. Ошондо кийинки шайлоодо ошол нерсе болбойт да. Шайлоодон чыгарыш керек, подкуп жасатып чыгарыш керек. Даже акчаны алганда дагы берген дагы. Мен элди мындай шайлоого кайдыгер деп айткандан алысмын, же болбосо өтө жакырыктан алды деп алысмын. Себеби шайлаган менен биздин айтканыбыз болбойт. Андан көрө акчасын алабыз деген мындай ортодо эме келдиби деп ойлойм да. Ошондуктан мен ойлогум келет. Эми мунун баарында мен элдин баарынын акчасын ал дегенден алысмын. Себеби дегенде бул көрүнүп атат, видеодон болуп атат. Элдерди шайлоого машина менен ташыбастан келбейт деген болуп атат. Мунун баардыгы келип биздин өзүбүздүн шайлоо системасында. Биздин борбор шайлоо комиссиясынын өзүнүн ушу арыздаттаманы кабыл алуу реестринде да аябай көп катталыптыр да. Ушуга окончательный чечим кабыл алып, реакция жүргүзүш керек. Бул боюнча ошол эсик кылдыбы, нарушение болдубу, укук коргоогондордун арызы түштүбү, катуу чара колдонуш керек. Ошондо биз Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо ушул мыйзам бузууну бир аз азайтабыз деген ойдомун да. Карамат Бабашевна мындай да, биздин ошол талапкерлер буга чейин ошол шайлоочуларды алып барып келип, үйүнө барып, унаалар менен ошол көндүрүп, анан кийин биздин ошол шайлоочулар ошого жалкоо болуп калган жокпу? Ошо талапкерлер өздөрү көндүрүп койгон жокпу дейм? Талапкерлер эле көндүрүп атат бир чети. Экинчи чети айрыкча алыс каймактарда чындыгында көпчүлүгү жер менен алектенет да. Анан кийин маселен күзгү шайлоодо Баткенди алып карасаң, айрыкча шал өндүргөн мезгил, же болбосо июлда шайлоо болсо өрүктөргөн мезгил, андай мезгилдерде көпчүлүк шайлоочулар деле өзүнүн ишине кызыгуу менен баргысы келбейт. Анан кийин ошо талапкер өзү ташыйт. Андай учурлар көп эле. Өзү подвоз деп мурда буга өзү мыйзамда жол бербейт, но бирок ошого көнүп атат да. Эми аны жасоо керек. Только шайлоо участкасынан 5-6 километр алыс болсо, анда шайлоо комиссиясы администрация машина коюш керек. Анан бул бир чети. Экинчи чети, кээде биз ушу шайлоого барып жолугуп атабыз. Кээ бир шайлоочулар кээде системада өзүнүн башка участкалардан чыгып калган учурларда аны ташууга туура келет. Себеби дегенде бир айылда турганда 15 километр айылдагы жерден чыккан учурлар болуп, ал жака барууга туура келет. Ошондуктан кээде ошо шайлоодо ташууганга да муктаж болот да. Ошол негизи эле шайлоо боюнча кызыктуу маек болуп кетти. Буга чейин дагы ушу парламенттик шайлоо деп талкуу жүрүп атат. Президенттик башкаруу деп дагы талкуу жүрүп атат. Кыргызстанга сиздин оюңузча ошо бизге президенттик башкаруу жакшы эле же парламенттик башкаруу жакшы эле? Биз эми президенттик кайсы жагынан утулуп, кайсы жагынан президенттик башкарууну биз көрдүк да. Акаевдин убагында көрдүк, Бакиевдин убагында көрдүк, Отунбаевдин убагында көрдүк. Атамбаевдин убагында парламенттик президенттик башкарууну көрдүк. Смешанный башкарууну көрдүк. Ал эми биз эгерде артка кайтпайбыз десек, анда чисти парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек эле да. Себеби бизде өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы парламенттик башкаруу менен өнүгүп атат. Ошого карап өтүшүбүз керек болчу да. Ал эми биз азыр эми
2 шага назад 1 шаг впередте болуп кайрадан президенттик башкарууду тандады. Муну эми көпчүлүк тандады. Эми президенттик башкарууну дагы көрөбүз. Себеби көргөнсүңөр да президент башкаруу кандай. Ошондуктан президенттик башкарууда бир адам башкарса үй бүлөлүк башкаруу деп ошонун биз 2 жолку төңкөрүш ошондон келип чыккан. Сизди канааттандырат, президенттик башкаруу? Президенттик башкаруу мени канааттандырбайт. Ошону эле чыкканда. Себеби президенттик башкарууду көрүп атпайсызбы? Бакиевдин убагында кандай болгон, Акаевдин убагында кандай болгон. Эми аларды деле мен жамандап кете албайм. Алардын деле жакшы жасаган иштери бар. Например, Аскар Акаевдин жер реформасын киргизип берген, ал абдан жакшы. Мындан сырткары Кыргыздын өзүнүн акчасын киргизип берген, ал да жакшы жактары деле бар. А бирок акырында ошо элди наразы кылган мезгилдерде болгон да. Мисалы үчүн Бакиевдин убагында дагы үй бүлөлүк башкаруу эми ал деген аны моюнга алса керек. Себеби жалаң бир туугандары кызматта турган, баласынан баш болуп, ошондуктан Атамбаевдин учурунда эми үй бүлөлүк башкарууга жолугон жок. Атамбаевдин учурунда негизинен аны дечүн бала чакасын эми таандык азырчы. Бирок анын учурунда деле көпчүлүк иштер болду. Себеби дегенде казынада эчтеке жок убакта Ош окуясы башталып, Ош окуясына канча жабыркаган 147 ашык объектини бир жылда акча таап куруп берди. Мына жолдор оңдолду, мектептер курулду, больницалар курулду, мамлекеттик кызматтагылардын эмгек акысы көтөрүлдү, мугалимдердики, медиктердики, больницалар онкологияга канча акча берди. Мына маселен убагында мурда Бакиевдин убагында билесиңер, светке өччү эле. Аябай светтер, светтү мындай өчкөн жок, туруктуу электр энергиясы бериле, баасы жогорулар, электр энергиясын берип турат. Мындан сырткары, мына биздин айрыкча Өзбекстанга көз каранды болгон айылдарыбыз бар. Аны көз карандыктан алып чыкты бер жака. Тажикстанга көз каранды болгон, андан алып чыкты. Мындай учурлар эми жакшы жактар, эми минус жактар да болот ар бир иштинчи. Ошондуктан мен айткым келет, ошол кайсы бийлик болбосун, ушу бийликти түз алып барыш керек да. Ал эми бизде Кыргызстанда муну бардык эле жерде айтылып атат, ошо чындыкты айткан адам аз болуп атат да. Анан чындыкты айткан адамды ошол оппозиция катары кабыл алып атат да. Себеби Кыргызда жакшынакай макалдар жөндөн жөн келип чыкпайт да. Дос күлдүрүп атат, душман күлдүрүп айтат депчи. Эми сенин ишиң жакшы болуп атат, баары жакшы деп. Маселен Атамбаевдин кемчилдиги ошондо болгон да. Атамбаевдин жанындагылардын бардыгы көпчүлүк маалыматтарга жеткирген эмес. Көпчүлүк маалыматтар себеби бардыгын өзүрү чечип турган алган. Ал кишинин ишенич этигинен ушундай күнгө келип калды да. Ошондон менин оюмча, орустардын дагы жакшы бир макалы бар, доверяй, но проверяй деген. Ошондуктан мен айткым келет, ошол кайсыл президент болсо деле ошонун жанындагы ошондой вазир жакшы, хан жакшы деген. Ошонун жанындагы жан жөкөлөрү маалыматты туура жеткирип барса жакшы болмок да. Ошондо ошол кишини маалыматты ачуу болсо да туура жеткирип барса, ошондо ошол кишини колдогон болуп эсептелинет да. Мен дайыма сүйлөгөндө айтам, мен ушул сындаганым сизди колдогонго жатабы, же сизди мактап койгонум колдогонго жатат. Айрыкча өкмөттүн отчету келгенде айтам да, отчетуңузга сындап, же отчетуңузга каршы бергеним сизди колдогонго жатабы, же сиздикин бар мактап туруп колдогонго жатабы. Себеби дегенде биз ошол кемчиликти айтмайынча алдыга жыла албайбыз да. Ошол көнүшүбүз керек да. Бул дегенде кемчиликти айтып, көнүп, ошону оңдоп кетишибиз керек. Ошондой сөздөрдү угушубуз керек. Бизе бийликти колдогон болобу, колдобогон болобу, ар бир жарандан айткан сын пикирин менен эсептеш керек. Бийлик деген. Эл өкүлү катары айтсаңыз, ошол буга чейин Айзаданын өлүмү болупту. Ошол Айзаданын өлүмүнөн кийин социалдык тармактарда аябай катуу талкуу жүрдү. Ошол Айзаданын өлүмүндө жогорку кеңештин чыгарган мыйзамы күнөөлүү деп көпчүлүк талкуу таштады да. Ошол мыйзам кайсы мыйзам? 2019-жылы кабыл алынган экен да. Мыйзам милициялардын иштөөсүнө каршы. Мисалы үчүн, эгерде бир жаранга кылмыш иши козголсо, тергөөчү келмейинче ал милиция эч нерсе кыла албайт экен. Эми айтайынбы, бул мыйзамдар тууралуу кыскача мыйзамдар боюнча айтып берейинби? Өзү мыйзамды эл өкүлдөрүнүн баары эле адис болбойт мыйзам чыгаргангачы. Эл өкүлдөрүнүн баары эле юрист эмес. А бирок кээде юрист эле мыйзам чыгара албайт, кээ бирчи. Ошондуктан бул мыйзамды негизинен мыйзамды иштеп аткан организация сунушташ керек. Өкмөт сунушташ керек. Себеби дегенде, мисалы үчүн социалдык өнүктүрүү министрлиги социалдык өнүктүрүү, социалдык жаккыларды өнүктүрүү боюнча 4 эле мыйзамы бар. Ошол мыйзамдагы өзгөртүү киргизүүнү
ошолор алып келиш керек. Себеби алар ошол мыйзам менен иштеп атат. Ошол мыйзамдын кайсы пункту алардын ичине жолтоо болуп атат, кайсы пункту жолтоо болбой атат. Анан ошондо биз карап туруп биз сунушубузду беришибиз керек. Ошондо мыйзам болот. Ал эми бул жерде жоопкерчиликтин депутаттарын күнөөлөгөнгө туура эмес. Себеби дегенде ошол мыйзамдардын көпчүлүгүн ички иштер министрлиги өзү эле алып келет бизге, сунуштайт. Өкмөт сунуштайт, мындайча айткандачы. Эгерде биз жоопкерчиликтин биз сунуштап атканда, алар деле мыйзам деген өткөндө бул өкмөт бардык ведомстволорго макулдашууга жиберет мыйзамды. Ал аны карап окуп туруп, кайсы пунктуна каршы, кайсы пунктуна каршы эмес экенин айтышат. А биз андай эмес да. Биз ошо ведомстволорго барганда кээде жаңы келген адис болобу, башка адисби баягыны жиберип коет. Ал караттан каршы эмеспиз деген эле ал жерде сунуш берип каршы эмеспиз менен кете берет. Анан кийин баягы мыйзам иштөөгө келгенде анан баягы мүйнүс жагы анан кийин көрүнөт да. Ошондуктан мен айткым келет, бул жерде ошол укук коргоо органдары, если алардын ишмердүүлүгүнө ошол мыйзам таасир этсе, анда алар ошол мезгилинде айтуу керек болчу. 3 окуудан өтөт, 6 айдын ичинде өтөт. Ошол мезгилинде айтып, муну биздин ишмердүү токтотот деп айтса болмок да. Ошондон мен айттым, бул жерде бир адам өлгөндөн кийин күнөөлүүдү издештин кажети жок. Чындыгында келгенде бул бир эле айыз адам эмес. Бул жерде жоголгондор канча? Биздечи күн сайын жоголуп атат, күн сайын жоголуп атат. А бир ошол мезгилде ыкчам иштеген тергөө деген кантип эле бул жөнүндө да бизде көпчүлүк суроолорду берсең, кээде ошол укук коргоо органдары деле жооп бере алат. Мисалы үчүн мен бизде билесиңер да, азыр баягы машиналарды каттоо ГРЭСте турат. Туурабы? Номерлерди, паспортторду каттоо ГРЭСте турат. Эгерде машинаны уурдап кеткенде бир организациядан бир маалыматты алыш үчүн ол маалымат 14 күн ичинде жооп бериш керек. Уурдап кеткенден кийин милиция ошол неместен ГРЭСте маалымат алыш керек. Ошонун өзү мурда паспорт столдо турганда, ошонун өзүнү биз ошол ички иштер министринин орун басарынан сурасак, жок, жакшы эле деп жооп берип атат. Анда ошо мүмкүн эмес да. Себеби дегенде бир уурлук кылабы же кылмыш кылабы, ошол жөнүндө маалыматты ГРЭСтен алар жазуу жүзүндө алса, ол жерге телефондон албайт да. Ошондуктан бизде мыйзамдардын карама каршы жактары абдан эле көп. Ошондуктан мен дайыма жогорку кеңеште көбүнчө бизди колдой турган донорлор келгенде, башка келгенде парламентти кайсы жактан колдоо керек дегенде айтып келем, бизде жогорку кеңеште мыйзамды иштеп чыгуу же болбосо разработка мыйзам, ошолду анализ кылуу боюнча бизге атайын жогорку кеңештин алдында бир институт керек депчи. Себеби бул институттар өнүккөн мамлекеттердин бардыгында бар. Ал нерсе бизге керек. Өткөндө депутаттардын жардамчыларын кыскартканда ошол кыскартуу эсебинен болсо да коюп койсо болмок. Себеби дегенде ар бир тармак бар, социалдык тармак бар, мисалы өзүнчө бир айыл чарба тармагы бар, ички иштер органдары. Ошондой институттун ичинде ошол мыйзамдарды атайын тузган адистер разработка кылып туруш керек. Кайсы мыйзам кимиси жолтоо болуп атат, кимиси кандай болуп атат, андай болбойт да. Бизде ура менен эле мыйзам өтө бергенде, албетте иштегенде келгенде кыйынчылыктар туулуп атат. Ошондуктан мыйзамдарды анализ кыла турган атайын бизде бир чоң орган болуш керек. Ошол орган гана жана сен айтып аткандай, ошол бул күнөөлүү дебейт. Ошол орган отуруп, мисалы үчүн правопорядка деген комитеттеги караганда айтат, мына мыйзамды биз кабыл алсак, мунун ишин ишмердүү тоскоолдук болот, буга тоскоолдук болуп атат деп. Ошондуктан бизде ошол мыйзам менен иштөө анын үстүнө бул бирчет. Экинчети, бул мыйзам менен иштөөдө дагы бизде мамлекеттик кызматта иштегендердин көпчүлүгү ага даяр эмес. Мен башта тажрыйбасы жоктор эмеспи? Ооба. Мен башта депутат боло элегимде айтчу элем, 120 депутат көп деп. Азыр да коомчулук көп деп айтып атышат да. Кийин парламентте келгенден кийин аны көп дегендиге эмес, наоборот, туура даже керек болсо көбөйтүү керек деген ойду. Себеби дегенде бул жерде 10% жаштардан дегендер, аялдардан дегендер бар го, жана мүмкүнчүлүгү чектелгендерден же болбосо ошондой же болбосо башка улуттардан дегендер бар го. Себеби дегенде бизде жаштарды даже 10% 20% жаштарды алып келүүбүз керек экен. Алып келип туруп, ал жерде 1-2 жыл иштетип туруп, мыйзамдар менен иштеп, аны ошо өзүгө тиешелүү. Например, уже вникать этти, например, өткөндө көрдүңүз, бизде жаңы жаш депутаттар келгенде социалдык мыйзамдар, жөлөк пулдар боюнча мыйзамдын автору менмин. Ошондо Касымалиева жаңы эле келген. Ал өзү журналистка, эми социалдык тармак. Ал келип баягы мыйзамды аябай изучать этти. Ошондой, например, барган ушу парламенттеги отурган депутатты, мыйзамдарды жакшы изучкан депутатты кайрадан ошо аткаруу бийлигине алып барганда иш ошо өзүнүн мыйзамыга да кызыгуу болуп иш жакшы болот экен. А биз андай эмес дагы, кээде сырттан эле ар жактан эле алып келип анан кийин баягы койгондо, кээде билесиз да, кээде айыл өкмөттөрүнө башка бир жерге барсаң, ошол өзүгө тиешелүү мыйзамдар. Мына көрүп атасыңар, мунун жыйынтыгы менин сөзүм калп болбош үчүн баягы кадрдык кызмат. Өткөндө акимдердин орун басарларды аттестациядан өткөргөндө өтпөй калышты го.
Мунун бардыгы мыйзамдарын билбеген өтпөй калды. Өзүнүн иштей турган мыйзам билбеген өтпөй калды. Ошондуктан бизде ошол мыйзам менен иштөөдү үйрөтүү үчүн бизде ошо жаштарды тартып, бирок бизде азыркы жаңы сунушталган уже өткөн Конституциябызда биз мени өкүндүрүп өткөн сунуш берилген жок. Өкүндүргөнү биздин кошмо мамлекеттерде эски биздин Конституцияда 21 жаштан жогорку киши депутатка талапкерликке болот болчу. Азыр мында 25 жашка кайра жылдырып койду. Биз жаштар мен ошого каршымын. Себеби жаштарды колдойбуз деп туруп, жаштардан шайланууга болгон укугун бир аз четтетип койду. Ошол 18 жаштан 25 жашка чейин 1 миллиондон ашык жаш бар экен. Ошол жаштарды уже чектеп койдук. Биз уже катыша албайт 25ке чейин. А биз ага мындай поводду айтып атат, мен коллегаларым шылтоо айтып атышат, алар даяр эмес экен деп. Кантип даяр эмес экен? Бизде кээ бир студенттик креслодо отурган студенттерибиздин деңгээли кээде депутаттан да, кээде министрден да жогорку деңгээлдүүлөр бар. А бизде сырттан чет өлкөдөн өнүккөн окуп келген студенттерибиз дагы бар. Окуп бүтүп келип, алар чет өлкөдөн бат бүтөт да, бүтүп келип бизде частный ишканаларда иштеп жүргөндөр бар. Алардын катыша турган укугун биз чектеп койдук. Бизде кошон Казакстанда деле 25 жаштан, Россия, Тажик ошол жер 21 жаштан. Бизде мурда 21 жаштан. Ошол өйдөн калтыралы деген сунуш бизде кабыл алынган жок. Бул жерден дагы туура эмес болуп калды. Эми кандай болгондо деле эми азыркы жаңы өзгөрүлгөн конституция менен иштейбиз эми. Кармат Бабашевна кайрадан эле ошо мыйзамдар тууралуу суроо. Коомчулукта ошо жогорку кеңештин эл өкүлдөрү батыштын кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдарды жашыруун кабыл алып беришет деп айтылган сөздөр көп да. Сиздин ушул сөздөр чындыкка дал келеби? Жок. Жашыруу мыйзамдарды кантип кабыл алып берди элек? Мыйзамдардын баары талкууга батыштын кызыкчылыгын көздөгөн. Жок. Мыйзамдын бардыгы талкууга коюлат. Мыйзамдын бардыгы талкууда 2 ай турат, сайтта асылып турат. Анан коомчулукка элге талкууга алып барабыз, элдердин пикирин алабыз. Мисалы үчүн жүйөлүк пулдар боюнча мыйзамда мен бүт областка барып чыкканбыз. Жолугуп ошолордун пикирин алганбыз. Мындан сырткары кандай жол коопсуздугу боюнча мыйзамда, мына кандай мыйзам болбосун коомчулуктун талкуусуна коюлат. Анан бизде талкуусуз келген мыйзам туура эмес. Ал эми палатада эле көрүп атасыңар, 3 окуудан өтөт. Фракциялардан өтөт, комитеттерден өтөт. Андай жашыруун кабыл алат деген сөзгө мен кошула албайм. Сиз азыр эле айтып кеттиңиз өз сөзүңүздүчү. Жогорку кеңеште айрым ар тармактуу депутаттар келип калып атпайбы? Ошол сиз айткан мыйзамды түшүнбөгөн. Ошол эмне себептен ошол мыйзамды түшүнбөгөн? Мындайча катуураак айтканда эч нерсени түшүнбөгөн мыйзамды түшүнбөгөн деп айткандан алыс эмеспи? Мыйзамды деген мунун бардыгы мыйзам чыгарган адис эмес деген маанида айтып атам. Жогорку кеңешке ошолордун кереги бар дейм да. Жок, керек. Бул деген сөз бизнесмендердин кереги барбы жогорку кеңешке? Мен азыр айтып берейин. Себеби дегенде СССРдин убагында бир жакшы бар эле нерсе бар эле да. Бул деген алги мындай планга койгондой эле бир региондун санчы, биринен чабан, биринен водитель, биринен медсестра, биринен мугалим дегендейчи. Себеби бул жогорку кеңеште бардык тармактан депутат болуш керек. Айрыкча менин өзүмдүн личный пикирим, сен ал суроо берип атпайсыңбы, бизнесмендер байлар деп. Наоборот, өтө көйгөйү көп региондон жогорку кеңешке депутатка келүү керек. Ошо көйгөйлүү жерде жашаган, көйгөйлүү жерде кыйынчылыкты көргөн, кыйынчылыкты туйган адам ошол жерден ошол маселени жакшы көтөрөт, ошол маселени чечүүгө кызыктар болот. Маселен, мен Баткенде 40 жылдан ашык жашадым. Ошо Баткендин көйгөйүнү мен көтөрө аламын, мага жакын, себеби мен ал кыйынчылыкты өзүм жашап туйганын билем мен анычы. Ошондуктан ошондой аймактардан депутаттар көбүрөөк келиш керек да. Ал эми бизнесмендерди албетте, бизнесмендердин эмгегине мен жогору баалайм, себеби дегенде бизнесчилер бардык адам колунан келе бербейт. Алар бюджетти толтурду, алардын кошкон салымдары өтө жогору. А бирок мындай да, ач курсакты ток билбейт дейт. Бирөөнүн жары бирөөгө тийбейт дейт. Бизде парламентте канчалык бизнесмен көп болчу болсо, анда биздин жакырчылыкты жоюуда, жакшылык колдоодогу мыйзам көтөрүү абдан басаңдап жок кесе болуп калат. Ошондуктан мен айткым келет, ушул региондон көйгөйлөрдөн, аялдардан, жаштардан көбүрөөк келсе жакшы болот эле да. Ал эми бизнес сектор, НПО сектор же болбосо мамлекеттик кызмат деп койду. Ар ким өзүнүн тармагын өзүнчө иштеген жакшы дейм да. Бизнесмендердин бизнес боюнча өзүнчө иштеп туруп деле келсе болмок да. Маселен, эми албетте коллегаларым таарынбаса керек. Менин оюмча, ун менен иштегендер өткөн чакырылышта ошо сырттан келген ундарды, башкаларды салыктан кыскартуу боюнча сунуш мыйзам берип өткөн эмес. Мындан сырткары жеке балдар бакчасы балдар
салыктан кыскартуу боюнча. Мындан сырткары медресеси барлар салыктан. Эми мындайча дегенде ар бир бизнес келгенде өзүнүн тармагын салыктан кыскартып бергенде кандай болот? Ошондуктан биздин мына казынаны салыктан кыскартууга багытталган мыйзамдардан алысыраак болушубуз керек да. Биз албетте колдодук балдар бакчасы, себеби балдар бакчасынын жетишсиздигинен частный жеке балдар бакчасынын ошо кээ бир салыктардан кыскартууга бардык ошогочу. Ошондуктан мен айткым келет, сен абдан туура айтып атасың. Бизнесмендер деле керек, бирок бизнесменге караганда ошо, например, саламаттык сактоо кызматы врачтардан, доктурлардан келсе, доктурларда абдан көйгөй көп. Көрүп атасыңар, кече пандемия эмнени көрсөтүп койду? Себеби дегенде бизде больницада врачтарыбыз жетишпейт. Бардыктан педиатр да жетишпейт, инфекционист да жетишпейт, вирусолог да жетишпейт. Ошондуктан ошол врачтардан келсе ошол маселелерди жакшыраак көтөрөт эле. Ал эми мугалимдер, көрүп атасыңар, мугалимдердин деле эмгек акысы аз, мугалимдердин региондордо барбайт эч ким. Себеби региондордо мугалимдер илгеркидей дом медик, дом учитель деген жок. Себеби аларга үй менен камсыз кылбагандан кийин ким барып чек арага барып иштеп келмегиле. Ошондуктан региондорго ошол мурдакыдай эле дом медик, дом учитель дегенди госипотека менен куруп берсе, ошондо же болбосо зарплатасына коштугу 25-30%дан анда бармак да. Ошондуктан мен айткым келет, ушундай аймактардан бардыгынан келүү керек бизгечи. Мына жаштардан көбүрөөк келсе болот парламентке, ал эми дыйкандардан, ал эми дыйкан чарбаларынан келсе болот. Себеби дыйкандардын да абдан кемчиликтери эмеле иштеринде түйшүктөрү көп. Студенттерден ушу жашын көтөрүп койдук, бирок ошол 21 жаштан болгондо мурда эстерин уганда студенттерден деле депутат болгон. Себеби студенттерде көйгөй жок эмес да. Канча студенттер бизге кайрылып атат, бюджетте окуйт, бирок стипендиясын ала албайт. Канчасы мына кече пандемия учурунда биз окуган жокпуз, биздин үчүн контракт төлөбүз деп атат. Көпчүлүгү мына жатакана жок, квартирада жашайт, жатаканада башка адамдар жашайт дейт. Ошондуктан студенттерде, например, студенттерде орус группаларында предметтик мугалимдер жетишпейт. Же болбосо бардык окуй турган студенттердин окуу куралдары бардык орус тилинде, аймактарда орус тил мугалими жетишпейт. Аймактарда орус тил окугандан кийин булар орус тилинде кантип окушат? Ошондуктан мындай көйгөйлөр абдан көп да. Ошондуктан ушул бардык тармактан бизге депутатка келиш керек. Бул жерден акчалуулардын бардыгы келет дегенди мен кошула албайм. Карамат айым, билесиз, 6-чакырылыштын эл өкүлдөрүнө аябай сын пикирлер көп. Ушул 6-чакырылыштын эл өкүлдөрү өз милдеттерин так жана туура аткардыбы? Эми аткарбады дегенден алысмын. Себеби дегенде бизге сунушталып келген же өзүбүз сунушталган мыйзамдардын баарын өткөрүп берип атабыз. Айрыкча өткөндө октябрдан кийинки абдан оор абалда бир гана мыйзамдуу өткөрүп берген орган катары ошо 6-чакырылышты мөөнөтүн узатты. Себеби дегенде буга ага мажбур болдук да. Себеби өзгөртпөсөк биз ошол мезгилде ошол октябрь революция деп койду. Октябрдан кийин бизде бийлик, өкмөт, президент деген жок болуп калды да. Мыйзамдуу орган эле жоопкерчилик кылды. Болбосо жоопкерчиликтин депутаттарын шайлоо боюнча бизде шайлоо ноябрда, декабрда болуу керек болчу. Ошондуктан биздин мөөнөттү узатты. Эми албетте биздин дарекке абдан көп сын пикирлер айтылып атат. Себеби дегенде айткан деле мен аны туура эмес деп айтпаймын, туура эле. Себеби дегенде бизде көпчүлүк ката кетиргендерибиз деле болот. Кээде туура эмес эле кол көтөргөн учурларыбыз болот. Ошондуктан коомчулук карап туруп бизге бааны ошолор берип атат. Ошолор бизди ошо нараазычылыктуу ошолор айтып атышат. Эми эл таразы, эл деген көрүп турат. Мурда деген ошо парламентте мынчалык ачыктык эмес болчу, түз көрсөтүү жок болчу. Парламентте кандай мыйзамдар кабыл алынган даже көпчүлүгү билбейт болчу. Парламентте кайсы депутат кандай сүйлөгөн көпчүлүгү билбейт болчу. Бүгүнкү күндө бизде демократия жакшы орноп, ачыктык болгон үчүн кайсыл депутаттын деңгээли кандай, кайсыл депутат кандай маселелерди көтөрүп атат, кайсыл депутат сессияга катышып атат, кайсыл депутат катышпайт. Ошондуктан бизде бардык ачык айкын болгондуктан биздин дарегибизге көп сындар айтылып атат. Ушул эле чимкирик деген сөзү биздин мурдагы президентибиз Алмазбек Шаршенович айтканда, ошол эле депутаттарды Алмазбек Шаршеновичтин уруксаты менен келген да жогорку кеңешке. Ошол сөздү айтылганда сиздин кесиптештериңиздер кандай кабыл алган? Мен мынтип айткым келет да. Албетте бирөөдүн дарегине мындай ашкерелөө менен айтылган нерсе туура эмес. Бирок бул дагы сөздөн сөз ачуу үстүндө чыкты. Себеби дегенде билесиңер, парламентте чимкириктер деген сөз албетте катуу тиет. Бирок кээде мындай сөз эмнеден келип жатат? Себеби дегенде баягы
бир мыйзам болобу, кандай чечим болобу, ошого колду коюп, кол көтөрүп туруп, кийин артынан мен билбеппин, мен билбей коюпмун, же болбосо мен туура эмес коюпмун, мен колумду чактап ал эми өзүнүн укугу дегилечи. Бирок кээде бизден айрым туура эмес чечимдерди карап, туура эмес неме кылганыбызда дагы ошондой нерселер чыгып кетти, ошол чимчилик. Ал эми сиздин мага суроо берип, ушул списокту көзөмөлүнө алып, контроль кылып, президенттин дегениз, эми президент канчалык деңгээлде көзөмөл, канчалык контроль кылды, мен аны биле албайт экенмин. Себеби президенттин жанындагы кеңешчи башка кызмат иштеген эмесмин, бирок монобу партиялык тизмелерди ошол партия лидери түзөт. Негизинен бардык партия лидери түзөт. Ошол ал эми мына социал-демократтар партиясы, биздин эле партиясын алганда КСДПнын тизмесин деле Алмаз Атамбаев түзгөндө, например, мен актив эле деп алдырагында турмакмын, например, даже мен списокто жок болчумун башта. Ошондуктан бул баардыгын көзөмөл кылып, баардыгын түзүү дегенден мен алысмын. Себеби башта мен списокто жок элем, кийин шайлоо съезд болгон күнү гана списокко кирип калдым. Ошондо ошол күнү көргөндөн анан менин коллегаларым айтты, Алмаз кошпойсуңар, эмне кошкон жоксуңар деп айтты депчи. Демек, эгерде ал көзөмөл кылганда, анда мурдараак уже даже биздин партияны деле мурда көзөмөл кылган эмес да. Ошондуктан бардык партияны көзөмөл кылды деген сөзүнө мен анча ишене албаймын. Мунун баардык партиянын лидерлери өзү түзөт. Себеби дегенде, себеби эмне үчүн мен бага кошула албайм? Себеби дегенде, ар бир партия бири-биринин атаандашы. СДПКны Атамбаевдин партиясы дейт го. Бул кантип эле ошо башка партияларга, например, Республика партиясы, Ата журт, Ата мекен партияларына муну-мунуларды киргизгенге, например, Өмүрөк Чиркеш такырлагынан байт. Себеби дегенде бул атаандаш да, бар жеңиш керек. Бардык күчтүү кандидаттарды алыш керек. Ошондуктан ал киши өзү түзү, өзү айтты деген нерседен мен алысмын да. Муну партиянын лидерлери түзөт. Биздин студиянын салтын алайык. Эркин микрофон, өзүңүздүн каалаган сөзүңүздү айтып алсаңыз болот. Менин каалаган сөзүм, мына бүгүнкү күндө биз улуу Рамазан айында отурабыз. Ушул Рамазан айында дайыма мусулманчылыкта айтып коюшат, бири-бирине кечиримдүү болуш керек деп. Ошондуктан биздин элибизге мен ынтымакчылык каалаймын, жергебизге өнүгүүнү каалаймын, дайыма ушу тынчтыкты каалаймын. Ошо кайсы кызмат болсун элибизге берилип кызмат өтөп, ошо өлкөбүз үчүн, өлкөбүзгө болгон биздин белгилендигибизди жогорулатып кызмат өтсөк, биздин кичинекей мекенибизди алдыга өнүктүрүүгө көптөгөн шанстарыбыз, мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошондуктан негизи тынччылык, аманчылык болсун, ынтымакчылык болсун. Биздин студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бизде конокто 6 жыл үн катпаган эмес, 6 жыл өзүнүн пикирин үн каткан айтып жүргөнүн ачык айткан Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.